Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз өзүбүз айткандай, кылмыш курамынын жалпы белгилери жөнүндө сөздү баяндамабызды улантабыз. Бүгүнкү биздин баяндамабызда кылмыш курамынын 4-чү элементи, бул кылмыштын субъективдүү жагы жөнүндө сөз кылабыз. Кылмыштын субъективдүү жагы бул негизинен күнөө. Күнөө деп бул ошол адам жасап аткан жоосунга болгон психологиялык мамилеси. Башкача айтканда, ошону каалап жатабы, ошону түшүнүп жатабы, ошону сезип жатабы, ошого кандай мамиле жасап атат, кандай мамиле менен жасады, ушунун бардыгы күнөө болуп эсептелинет. Демек, жөнөкөй тил менен айтканда, бул ошол жасалып жаткан кылмыш жоосунунга болгон адамдын ички мамилеси. Кылмыштын объективдүү жагы сырткы көрүнүшү болсо, субъективдүү жагы ички көрүнүш. Демек, ошондуктан ички каалоосу менен сырткы жасап аткан нерсеси дал келиш керек деген сөз. Башкача айтканда, кылмыштын субъективдүү жагы объективдүү жагынын түздөн-түз карама каршысы десек болот. Бирөөсү ички, бирөөсү сырткы көрүнүш. Демек, адам жасап аткан жоосунга күнөөлүү деп айтып атабыз. Демек, күнөөлүү болгондон кийин ал адам ошол нерсесини, эмнени жасап атканын аңдап билиш керек. Сезе билиш керек. Эмне болорун, кандай залал болуп кетерин же кандай залал коркунучка туудуруп жаткандыгын аңдап билип, ошону башкара билиш керек. Демек, бул күнөө. Демек, күнөө биздин мыйзамга ылайык эки формасы бар. Эки формасы деген сөз, демек, кылмышты жасоодо адам же атайлап жасайт, же этиятсыздыктан жасайт. Мурдагы мыйзамга ылайык байкабастыктан жасайт деген сөз. Атайлап жасайт дегенде, демек, адам ошол нерсени биринчи сезе билет, түшүнөт, аракетини башкара алат, залалдын келишин сезе билет, аңдай билет, анан ошону жасайт. Демек, бул кылмыштар атайлап жасалат. Атайлап жасалган кылмыштар деп айтылат. Ал эми этиятсыздыктан жасалган кылмыштар андай болушу каалабайт. Бирок аңдап билсе, сезе билсе болмок ошол залалдын келип чыгарын деп мыйзам мындай кылмыштарды этиятсыздыктан жасалган кылмыштар деп экиге бөлөт. Демек, так дана бөлүп караганыбызда атайлап жасалган кылмыштар ошол жасап аткан адамдын атайлаганда каалашы, сезиши, билиши, башкара билүүсү, аңдап сезе билүүсү, бул атайлап. Этиятсыздыкта каалабашы, сезбеши, аңдап билбеши, бирок көңүл бурса, итият кылса, аңдап билсе болмок, сезе билсе болмок деген түшүнүктү берип, бул мындай учурларда залал келтирүү этиятсыздыктан жасалган кылмыштар деп бөлүнүп мыйзамда жазылган. Бирок ошол адамдын өзү ою үчүн эч качан жоопкерчиликке тартылбайт. Аны баарыбыз билебиз. Ой үчүн
Демек ой аракет менен коштолушу керек. Биз азыр атайлап жана этиясыздыкты айтып атканда, демек ошол ою кандай ишке ашып жаткандыгы жөнүндө айтып жатабыз. Дагы бир жолу айткандай, бул бардык эле жерде, кандай болбосун, динде болбосун, илимде болбосун, башкада болбосун, жалгыз ой үчүн адам жоопкерчиликке тартылбайт. Эгерде ал бир нерседе чагылбаса, чагылдырылбаса, башкача айтканда бардык бир кагазда, же аракетте, же башка жерде чагылдырылбаса, ага жоопкерчилиги жок. Жалгыз эле баштын ичиндеги ой үчүн. Эми атайлап жасалган кылмыштар мыйзамда көрсөтүлгөндөй эки түргө бөлүнөт. Биринчиси тике атайлап жасалган кылмыштар. Тике атайлап жасалган кылмыштар буларга чечмелөөнүн, түшүндүрүүнүн кажети эле жок. Башкача айтканда, ошол кылмышты жасоону каалайт, ошонун эмне болорун билет, залал кандай залал келерин билет, ошого жол берет, ошону каалап ишке ашырат. Бул тике деп айтылат. Эми бир адамды жөнөкөй түшүндүрсөк, бир адамды өлтүргүсү келген адам мисалы мылтыгын даярдап, октоп, кечкурун жумуштан келишини күтүп, ыңгайлуу жерди тандап, карап отуруп, анын пландарын, кайсы күнү келерин аныктап, бардыгыны, кайсы жери ыңгайлуу экендигин, ошол бардык курал жарагын даярдап күтүп отуруп, атып өлтүрсө, бул түшүнүктүү. Бул тике атайлап өлтүрүү деп эсептелинет. Башкача айтканда, тике кылмыш, тике атайлап кылмыш, тике карасантайлык деген сөздү колдонсок болот. Тике карасантайлык менен кылмыш жасады деп айтылат. Экинчи формасы кыйыр. Кыйыр атайлап кылмыш жасоо, кыйыр карасантайлык, бул кантип айтылат? Мисалга ошону каалайт. Ошондой залал келишин аңдап билет, сезе билет. Бирок аягындагы жыйынтыкка кош көңүл мамиле жасайт. Мисалы, адамдардын тобуна каратып, бир конкреттүү адамга эмес, адамдардын тобуна каратып мылтык атуу, же ок чыгаруу, анын кесепетинен адам каза болду дейли. Бирок ал бир конкреттүү адамга аткан жери жок. Ал жөн эле адамдардын тобуна каратып атат. Мындай жагдайлар мисалга банктарды каракчылык кылууда, же кандайдыр бир террористтик, экстремисттик иштерде, мисал жетиштүү болуш үчүн ошондой болушу мүмкүн. Мисалы качып баратып, адамдардын тобуна каратып ок чыгаруу, анын кесепетинен билүү каза болуу. Ал адам аңдап билип турат, сезип билип турат, ок бирөөгө тийип өлүп калышы мүмкүн экендиги. Бирок ошого жол берип атат. Демек, бул бир адамды өлтүрүүгө конкреттүү багытталган ок чыгаруу эмес. Бирок ошондой болушун ал аңдап билип, сезе билип, баары бир бирок ок чыгарып жатат. Демек, мындайлар кыйыр деп айтылат. Адам өлтүрүү менен тартыла берет жоопкерчиликке, бирок кыйыр. Түздөн түз ошол адамды өлтүрө деген ниети жок экендигин, бирок ким болбосун өлүшү мүмкүн экендигин ал аңдап билген, сезе билген. Мындай учурларда бул кыйыр карасантайлык менен же кыйыр атайлап деп айтылат. Андан кийин жеңил ойлуулук менен кылмыш жасоо деген. Жеңил ойлуулук менен кылмыш жасоо бул көпчүлүк учурда ошол адамдын ошолдой залал келишин же ошондой кесепет келип чыгып калышын сезе билбесе, аңдап билбесе, бирок этияттыкта, астейдилдикте кош көңүл мамиле жасабаган мезгилде аны сезе билсе болмок, аңдап билсе болмок. Андай кесепет келип чыкмак эмес дегенди түшүндүрөт. Демек, ошол
кош көңүл мамиле жасоо, этияттыкты жасабоо, этияттык менен кылбоо, ушунун баардыгы ошол кесепетке алып келди деген мыйзам чыгаруучунун бекиткен нерсеси болуп эсептелет. Жеңил ойлуулукту мыйзамда эки формага бөлөт. Кылмыш жаза мыйзамында жеңил этиятсыздыктын эки формасы көрсөтүлгөн. Биринчиси бул жеңил ойлуулук, экинчиси шалаакылык. Жеңил ойлуулук деген сөз ошол аңдап билип, сезе билип турат. Бирок жок, мен мындайга жол бербейм деп элестетет адам. Түшүнүктүү болуш үчүн жол кырсыктарын айталы. Адам машинанын ылдамдыгын утурттан ылдамдатып барат. Мисалы 100-ге чыкты, 150-ге чыкты. Сезсе болмок да, аңдап билсе болмок, ошол кырсык болорун, же бирөөдү уруп кетерин, же бирөө тебелеп тепсеп кетерин билип турат. Жок, мен андайга жол бербейм, мен машинам жакшы дейт. Мен же көп жылдык стаждуу шофёрмун дейт, айдоочумун дейт. Ал өз күчүнө эренет. Же машинасына эренет, же өзүнө эренет. Мен андайга жол бербейм дейт. А бирок ошол ылдамдык, ошол нерсе, ошондой залалдарга, кесепеттерге алып келерин сезип турат. Жол берип атат, жол берип атат. Бул жеңил ойлуулук менен жасалган кылмыштар деп айтылат. Ошондуктан көпчүлүк учурларда бул кылмыштар ошол жеңил этиятсыздыктан жасалган кылмыш деп квалификация болот. Бирок демеде түздөн түз эле ошол эле кесепет, ошол эле залал. Мисалы адам өлүп атат, көрөт автокырсыктарда, мына кырсыктарында канчаган адамдар өлүп атат, тебелеп кетип атат, уруп кетип атышат. Бирок жыйынтыгы залал адам өлүмү, адам өмүрү кыйылып атат. Бирок ошол жанагы өлүмгө жол берген адам жанагыдай жеңил ойлуулукка жол берип атат деп адам өлтүрүү эмес, башка статья менен квалификация болуп кетет. Демек, көпчүлүк учурларда бул жерде адамдын атайлап тике өлтүрүү ниети жок болгон дегендиктен. А эгерде ошол машина менен түздөн түз барып сүзүп өлтүрө турган болсо, бул атайлап жасалган кылмыш болуп, ал эми автокаражат, автомашина, уна. Ал жерде кылмыштын предмети гана болуп калат. Жанагы биз айткан учурларда бул этиятсыздыктан жасалган кылмыш болуп жиктелип, ошол квалификация болуп, ошону менен жоопкерчиликке тартылыш керек. Бул жеңил ойлуулук. Андан кийинкиси шалаакылык, этиятсыздыктын шалаакылык формасы. Шалаакылык формасы көпчүлүк учурда аны сезбейт, аңдап билбейт андай болор. Бирок сезүүгө да мүмкүн эмес деп жазылган, бирок сезсе болмок. Сезсе болмок. Биз айткан жеңил ойлуулукта аны сезип, көрүп туруп, бирок жол берип атат, өзүнө эренип, өзүнө ишенип. Ал эми экинчисиде андай жагдай жок. Экинчисиде сезген эмес, билбейт, бирок сезсе болмок, аңдап билсе болмок деген сөздү айтып атат. Эми шалаакылык деген сөздү колдонулган мыйзамда. Шалаакылык деген сөзгө көбүрөөк мисалы моундай кылмыштар кирет. Мисалы биз бирөөбүз өзгө тиешелүү, милдеттүү нерселерди жаппастан, же өчүрбөстөн, же болбосо кандайдыр бир токтотуп койбостон кеткен учурларда. Ал ошол мезгилде бир өрт чыгарын, же ошонун кесепетинен бир адамга залакат келип калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндөгүдөй өтө эле түшүнүктүү болуш үчүн мисалы курулуш көп жүрүп атат. Ошол курулуш эрежелерине сактабастан бир адам мисалы жаракатка учурады, залал тартты дейли. Демек, ошол куруу эрежелеринин стандарттарын же жанагы эмгекти коргоо эрежелерин сактабастыктан ал ошол залал келип чыгып атат.
Демек ушуну буяка жылдырайлы же муну моундай кылып коелу, бир адам моундай болбосун деп алар аңдап сезе билиш керек эле. Ошол эрежени так аткарып койсо ал кесепет чыкмак эмес. Демек ошону түздөн түз адам катышпайт. Көпчүлүк учурда түздөн түз катышпайт. Ошондуктан бул жерде ошол кандайдыр бир эрежесин же болбосо эмени сактабастыктан бир нерсени бир дубалдан бир дубал кыргыталы дейли. Ал жагында бирөө турарын сиз аңдап сезе билишиңиз керек да. Ал бирөөнүн башына тийди, ал жерде кулап түштү дейли. Демек сиз аңдап сезе билсеңиз болмок да деген сөз да. Сиз күчүңүз кереген жоксуз, сиз эч ким жок деп ойлодуңуз. Бирок сиз ойлонуп аңдап сезе билишиңиз керек эле. Ал дубалдын ары жагында, же тосмонун ары жагында, же астыр жагында, же башка жагында башка адам же башка нерсе болуп каларын аңдап сезе билишиңиз керек. Ушул эле көп учурларда жанагы курулуш, жол эрежелердеги нерселерди сактабастан, ошонун сактабагандыктан башка адамдар залалга дуушар болуп калат. Демек сиздин ошону шалаакылыгыңыз башка адамдарга залал алып келип аткандыгы. Ушуга ылайык мыйзам мындай учурларда кылмыш жоопкерчиликке тартылат деп мыйзамда жазып койгон. Демек бул этиясыздыктын шалаакылык формасы. Демек субъективдүү жактын төрт формасы көрүнүп турат. Атайлаганда экөө, тике жана кыйыр. Ошондой эле этиясыздыкта жеңил ойлуулук жана шалаакылык. Ар бир кылмышта адамдын ошол жасап аткан ишиге болгон, жасап аткан кылмыштуу жоосунуна болгон мамилесин аныктоо өтө зарыл. Себеби мыйзамда дагы бир беренеде көрсөтүп койгон кокустук деп. Ал кокустук деген беренеде эгерде адам ошондой болушуну аңдап билбесе, сезе билбесе, сезүүгө мүмкүн эмес болсо, аңдап билүүгө да мүмкүн эмес болгон болсо, бул күнөөсүз залал келтирүү деп табылат. Кыргызча кокустук деп жазылган. Демек, мындай кокустук кылмыш жоопкерчилигине алып келбейт. Кылмыштарда ушул адамдын ошол жасап аткан аракетине, аракетсиздигине болгон өзүнүн ички мамилесин, каалашын, каалабашын, аңдашын, сезишин, сезбешин, башкара билишин, билбешин, ошол келип чыккан кесепетке болгон мамилесин аныктоо, бул ошол адамдын ошол нерсеге болгон түздөн түз мамилелерини ачык айкын көрсөтө алат. Мисалы 5-6 жолу ок чыгарып өлтүргөн адам же 30-лап, 20-лап бычак денесине бычак сайып аткан адам, ошол эле мезгилде 5 килограммдап баңги затыны көтөрүп жүргөн адамдын ниеттери менен башка бир максаттарда, башка ниеттерде жасаган кылмыштардын өтө чоң ролу бар. Тергөөдө ушул нерселер жана ошондой эле мыйзамда дагы ушул нерселердин өзгөчө формалары так даана көрсөтүлгөн. Мисалы кээ бирде өзгөчө мыкаачылык менен жасалган кылмыштар үчүн атайын кылмыштарда пункттар киргизилген. Мисалы өтө мыкаачылык менен жасоо, бул ошол психологиялык мамилени дагы ичине өзүнө камтый алат. Субъективдүү кылмыштын субъективдүү жагынын экинчи дагы бир өзгөчө белгилери бул милдеттүү дагы болуп эсептелинет, кээ бирде милдеттүү эмес дагы болуп эсептелинет. Теорияда ар кандай, бирок биз жөнөкөй иш жүзүндө караганда бул мисалы кылмыштын максаты менен анын түрткүсү. Мисалга кылмыштын максаты. Кылмыштын максаты демек ол ошол адам жетүүгө, эмнеге жетүүгө аракет кылуусу. Кылмыштын максаты ар кандай болушу мүмкүн. Баюу максатында болушу мүмкүн, өч алуу максатында болушу мүмкүн.
көрө албастык болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок теорияда ар кандай эле жиктешет, бөлөт, түрлөйт. Бирок мыйзамда мындай: эгерде кылмыштын өзүндө, кылмыш жаза кодексинде беренеде кылмыштын максаты түз көрсөтүлсө, ал милдеттүү белги болуп калат. Мисалга, адам өлтүрүү. Адам өлтүрүү эгерде пайда табуу максатында болсо, ал өзүнчө квалификация болот. Башкача айтканда, пайда табуу максатында киши өлтүрүү. Эгерде пайда табуу жөн эле өч алуу максатында болсо, 122 биринчи бөлүгү менен жиктелсе, биринчи бөлүгү менен өч алуу мисалы. Ал эми пайда табуу максатында болсо, экинчи бөлүгүнө өтүп кетет. Демек, бул мыйзам өзү көрсөтүп атат. Кылмыштын максаты өзү көрсөтсө, мыйзамда көрсөтүлсө, демек кылмыштын максаты милдеттүү түрдө, милдеттүү белги болуп калат. Көрсөтүлбөсө, ал жөнөкөй эле милдеттүү эмес белгиси. Бирок далилденүүгө жатат деген, милдеттүү жатат деген нерсе эмес. Бирок ал ошол кылмышка квалификациясын, таасирин, максаты башка аныкталса, жалпак тил менен айтканда, ошол статьядан ажыратыш үчүн анын максаты дагы аныкталат. Мисалы, өч алуу менен же көрө албастыктан өлтүрүү, пайда табуу максатында өлтүрүү. Демек, эки статья болуп, эки берене болуп, квалификация болуп калат дегенди түшүндүрөт. Ал эми кылмыштын түрткүсү. Кылмыштын түрткүсү бул мыйзамдуу юридикалык жогору күчкө ээ болбогону менен тергөөдө, башка учурларда ошолунун күнөөсүн далилдөөдө өтө чоң, эбегейсиз чоң мааниге ээ. Кылмыштын бетин ачууда, ошол кылмышкердин түп ниетин аныктоодо өтө чоң мааниге. Мисалга, ар бир адамды кылмыш жасоого түрткү бере турган жагдайлар бар. Булар бүгүндө мисалга көрө албастык, өч алуу максатында, максат деле мисалга тез баюу, ар кандай үй бүлөлүк жагдайлар, бир нерсени жаап жашыруу үчүн да жасалышы, ошол түрткү болушу мүмкүн. Бир кылмыш жасады, ал кылмыш жасаш үчүн кийинкисине жасап жатат. Демек, биринчи кылмыш, экинчи кылмышты жасоого түрткү болуп калып атат. Ошондуктан кээ бирде аргасыздык, кээ бирде зарылдык, кээ бирде жоктук, кээ бирде суктануу, ошол нерселердин баардыгы турмуш тиричиликте, мисалы, ачкачылык деле, жоктук деле, мен айткандай жанагыдай тирешүү, көрө албастык, өч алуу, ушунун баардыгы кылмыштын түрткүсү. Орусча мотив деп коебуз эми, түрткүсү. Адамды шыкай турган, түртө турган ошол нерселер, ар бир нерсенин ушул нерсеси бар. Жасалган жоосунун түрткүсү болуш керек. Ансыз кылмыш жок. Бирок юридикалык күчкө келгенде мотив, кылмыштын түрткүсү кандайдыр бир мааниге ээ болот деген нерсе эмес, ал иш жүзүндө чоң мааниге ээ. Бул кылмыштын субъективдүү жагын камтый туручу негизги нерселер ушулар. Демек, биз кылмыштын курамынын 4 элементи жөнүндө, демек, жыйынтыктоочу айтканда 4 элементинин биз айткан объект, субъект, субъективдүү жагы, объективдүү жагынын бирөөсү жок болсо, кылмыш жок болуп эсептелинет. Кылмыштын курамы жок дегенди түшүндүрөт. Демек, кылмыш толук курамдуу болуш үчүн ушул 4 элемент болуш керек. Ошондуктан мыйзамда да жазган, кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн кылмыш курамынын баардык белгилери болсун деп жазып койгон. Бирок мыйзамда субъект, объект, объективдүү жагы, субъективдүү жагы деп жазылбайт. Кыска нуска бир берене деле жазып койгон. Кылмыш жоопкерчиликке тартуунун негизи болуп, кылмыш курамынын баардык белгилери. Ал эми кылмыш курамынын баардык белгилери биз сиздерге айтып өткөн, баяндаган 4 элемент жөнүндө сөз болгон мыйзам.